Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, сиздер болсо Марал радиосунун толкунунда бейтарап берүүсүндө угуп жатасыздар. Берүүнү мен Түменбай Абдунабил алып барам. Биз бул чыгарылышыбызда кыргыз маданият кызматкерлери аша чаап кетүүдөбү, аларга карата айтылган Мээрбек Мискенбаевдин сындары, сын пикирлери жүйөлүүбү деген теманы талкууламакчыбыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору Жогорку Кеңештин депутаты Мээрбек Мискенбаев жана Куудул Абдулла Иманкулов болмокчу. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келиптирсиздер. Саламатчылык. Мээрбек мырза, анда сизден баштасак. Деги эле мына ошол кыргыз куудулдарына мына 7-апрелдеги биздин баатырларыбызды тамашага алып, алардын абийирине шекелдирип атат деген бир сындарды айтып, нааразычылык сөзүңүздү айттыңыз эле. Анан негизи эле биз ал интернет баракчаларында дагы кайсыл тамаша экендиги эч кандай белгисиз экен. Анан ушуга токтоло кетсеңиз, ал тамашаларда эмнелер камтылды эле, кандай шек кийилген экен биздин баатырларга? Ал тасмада, ал концертте ушул элди, бир элди экиге бөлгөн, түндүк менен түштүккө бөлгөн ырсаптар камтылган. Айда күлө турганда эч нерсе жок. Болгону ошол жерде түштүктө 7-апрелдегилер баатыр эмес, Оштогу өлгөндөр баатыр деген маселе болуп жаралып атат да. Бул өтө олуттуу нерсе болуп атат. Ошон үчүн азыр бизде ошол жаракат алган, каза болгон энелер кайрылып, ошол бизде өзүбүз чыгып ушул маселени маданиятта биз көптөр айтып атпайбы, Мискенбаев кылар иши жок ушул маселени көтөрүп атат депчи. Мен жок, андай эмес. Бул келип ушу бүгүнкүгө келип жарылып аткан учурда биз буга чейин эле айтканбыз, ушул баягы куудулдар десе баардык куудулдарга эмес. Бул ошол Рахман Разук менен Тынар Курманалиевке тиешелүү болуп атат да. Биз айттык, мейли депутаттар сындасын, мейли өкмөт сындасын, мейли саясатчылар болобу, ким болбосун сындасын, бирок ушул 2010 жыл болгон окуянын жарасы эми аягып келатканда ушуну кайра бир жараны козгогулачы, башка нерсени эле айткылачы деген маселеде көптөр айтып атат. Ушул маселе, мен айтып атам, терроризмден да өткөн олуттуу нерсе болот. Анткени бир алакандай кыргыз элин түндүк түштүккө бөлүп атканы өкүндүрүп атат да. Ушул маселе боюнча менде тиешелүү органдарга кайрылып, ушул маселени азыр карап жатат. Буну биз сотко чейин алып барып, өзүнүн жазасын алып, будан кийин мындай кайталанбасын деген нерсени айтып атабыз. Анда Абдулла мырза, биз буга чейин мына сиз айтып кеткен жогорудагы Тынар Курманалиев жана Рахман Разыковторду чакыралы дегенбиз, бирок алар концерт иштерине байланыштуу чет жерде жүргөндүгүн маалымдашты. Мына ошол куудулдардан өкүл катары Абдулла мырза келип турат. Абдулла мырза, айтсаңыз анда, Мискенбаевдин азыр айткандары канчалык түрдө негиздүү? Деги эле бир куудул катары сиздер элдин биримдигине бир себеп болушуңуз да керек да. Биринчиден мындай, Мээрбек ошол концертке барып алып айтса жакшы болмок. Болбосо мен көргөн жокмун, мен ал концертке барган жокмун. Кече ызычуу башталгандан кийин мен видеону көрдүм. Ал жерде мындай деп айтылат. Оштогу деп атат. Рахман Разыков анчалык оору элек. Оштуктар, Ошто деген сөздү оштуктар деп айткыдай. Анчалык оору элек ал. Мен билем да, мен атайын көрдүм. Ошон үчүн ал айтып атат. Оштогу деп атат. Оштогулар баатырлар деп атат. Баатыр эмеспи деп атат. Эми мындай да, Таласта болгон окуяны Таласта болду деп айтабыз. Аксыда болгон окуяны Аксыда болду, Наарында болгон окуяны Наарында болду деп айтабыз. Шайлоонун бүткөнүнө жарым жыл болсо дагы мандат талаш эмгичекти аяктабай атканын жогорку кеңеште болуп атат деп айтабыз. Элдин турмушу күндөн күнгө ылдыйлап, мамлекет күндөн күнгө карзы өсүп атканы өкмөттө болуп атат деп айтабыз да. Ал жерде мен көрдүм, андай сен оштук, анан сен башка жактык деген сөз жок. Оштогу болгон окуяга деп атат. Ал эми жанагы Тынар менен Берки баланын ойноп атканын көрдүм. Негедир баатырлар көбөйүп кеткен жокпузбу деп атат. Эми алар сатираны сынды ар ким өзүнүн акылына жараша кабыл алат. Ошол эле кыргыз эл баатырлары могул жерде түнүлөрү азыр толтура
Ал Сайтырада менин түшүнүгүм боюнча sen баатырсың. Sen мамлекеттик мындай немеге ээсиң. Sen аялыңа баатыр болбо. Көчөдө жүргөнгө баатыр болбо. Очередте турганга баатыр болбо деген мааниде айтылып атат. Мен бүгүн көрдүм аны. Мээрбек, сен тактап көрсөң, оштогу деп атат. Оштуктар деген жок да. Деген жок да. Кандай дейсиң? Эми Абдылда мырза, мен отуруп кылар ишим жок, буну айтып аткан жокмун да. Бул ушуга чейин бышып келген, туурабы? Жок, мен шегим бар. Ошо Жок, сиз кылаарга ишиңер калбай калып анан бизге асылып атасыңарбы деген ойдо кетип атабыз. Мен сизге кошула албайм, Абдылда мырза. Сиз ошол жерден коюп, сен мага кошулма. азыр калыстык айткан ордуна кайра сиз дагы буну ырбатып атасыз да. Жок, мен калыстыгын айтып атам. Жок, анда сиз калыс айтканда мен калп айтып калам, анда кандай бул? Аны эл өзү тандабасын. Сенин дагы бир сөзүң да бар экен. Буларга эл келбейт, фирмалар аркылуу билет таркатып, анан концерт коюп атышат депсиң, туурабы? Жок, ошол сөзүң чынбы? Чын. Эгерде эл келбей аткан болсо, ага эле анча эмне күйүп кеттиң. Сен дагы бир сөзүң кетип атат. Мага эл келип арызданып ушуну айттырбагыла деп атат дедиң да. Туурабы? Туура. Ушундай сөз кетти. Якыбы сага эл келген. Келбегенин билбейм. Мындай немени ченем айтыш керек да. Артистти, Мээрбек отур. Артистти эл тандайт. Артист элди тандабайт. Артистти эл тандайт. Эгерде журналист коётур. Эгерде кайсыл артист жакпаса, ага эл келбей эле коет өзү эле. Өзү эле келбей коет. Андай артисттерибиз толтура. Жанагы концертине эл келбей аткан. Эгерде ошондой боло турган болсо, анда кандай? Сага баргандар жалаң акылдуулар. Биз ай сайын, почти ай сайын концерт берип атабыз. Мына мен кече эле январдан немесинен кийин Борончо көз 5 күн Ошто, 2 күнү Жалал Абадта, 2 күн Бишкекте концерт бердик, анша экен. Анда демек кандай? Бизге келип аткан элди келе соолору келип атабы? Жок, мен келе соодоп айткан жокмун, Абдылда мырза. Мындай кылалычы. Ушунча эмекесиңер, мен жөн эле отуруп ойман чыгарган нерседей кылып атасыз да азырчы. Келиңиздер ошо Тынарды, Рахман байке, сиз үчөөбүз келиңиздер. Мен элди чогултайын, ошондон сүйлөшөлү, бул маселени чечип туруп ошол жерден бүтүрөлү. Сен элди чогултуп бара болбо. Сен элди чогултуп бара болбо, анча акча кетирип. Жөн эле биз концерт коебуз. Сен дворецке силерде колдо бар да, кишилерди коп койгула, эл өзү келип атабы же жалдап келип атабыз бакча берип. Ошол концертке келген элдин алдына чыгалы. Мейли регион неме болбойт. Мейли Таласта, мейли Көлдө, мейли Нар, мейли Ош, мейли Жалал Абад, мейли Чүйдө. Мына мен эртең Оштодо, Жалал Абадта да концертим бар. Жакында Нарынга да барам. Мына 7-8-inde дворецте коем Бишкекте. Келгиле дагы анда ошо жерден көрөлү. Элге сен да чык. Сени колдогон балким депутат болобу, министр болобу, ээрчите кел. Ошол жерде сүйлөшөлү анда. Келиңиздер, бул маселени кийин дагы чечели. Мээрбек мырза, мындай суроо пайда болот. Бул боюнча мыйзамдагы буга каршы келбейт экен, тагыраак айтканда депутаттардын кылганы, тактап айтканда бул куудулдардын кылып атканы азыр мыйзамга каршы келбейт деген пикирлер айтылды. Анан бул эмне, мыйзамдын кемчилиги? Эгер кемчилик болсо, анда буга кандайдыр бир жаңы мыйзам сунуштоо керек болобу? Биз айтып атабыз. Ошол интернеттен аткарган куудулдаргачы башкасын айта бергиле. Ош менен 7-апрелге тийбей башка маселе толтурат айта турган. Айтылган жок. Айтылган жок. Сен сөзүн карап тур. Ошто деп атат. Ошто. Ошто болгон окуяны Ошто деп айтабызбы? Таласта болгон окуяны Таласта, Көлдө болгон окуяны Көлдө деп айтабыз да. Ал айткан жок да. Бизде оштуктар же тияктыктар, бияктыктар деген жок да. Аксыда болгон окуяны Аксыда деп айтабыз. Мен де сүйлөймүн, анда сиз эле сүйлөңүз кечке чейин, мен кечке чыгып турайын. Жок, сүйлө. Сиз сүйлөңүз кечке чейин. Жок, чыгып турайын, мешайт этип атасыз. Жок, сен суроого жооп берип атам мен. Жок, мен да айтайын деми, кечке чейин эми.
Биз айтып атабыз, ошону эле экөөнө тийишпегилечи, жараны аягып келатканда ушу Ош окуясы менен апрель окуясын кагыштырбагылачы, башка нерсени айтып, мына мен айткыла, мына мен азыр соц сеттерде айтып атат. Кой жет атама чейин тиги өлгөн ата энеме чейин тийишип атат. Мен ушул маселени көтөрөм, ушулардын эмесин сын пикирин угам деп келген. Мен угуп, мен түшүнөм, мага айтып атат. Эми мен сүйлөп бүтөйүн. Ошол маселени көтөрбөгүлөчү деп эле биз айтып атабыз. Бир элди экиге бөлбөгүлөчү деп атабыз. Болгон эле ушул маселе. Силерди мен концерт койбогула, канча киши барат, канча киши келет, канча концерт коесуңар, мен ишим да жок. Өзүңүздөр ишиңиздерди кыла бериңиздер. Мен силерге тийишкен жерим жок, байкеси. Эгер ушул маселе көтөрүлө берсе, бир мыйзам сунушталабы буларга каршы? Биз азыр ушул боюнча мен да карап атам. Ушул боюнча бир элди бөлүп жарган боюнча бир мыйзамдарды карап, мен өзүм азыр аракетимди кылып атам да. Бул боюнча. Абдулла мырза, эгер бул мыйзам кабыл алып калса, анда сиздерге чектөөлөр кыйынчылык жаратпайбы? Жок, мындай да, кече дагы бир депутат менен мен телефондо сүйлөшүп калсам айтат, Өзбекстанды карабайсыңарбы, эгерде ушундай сөз оозуңардан чыкса, Каримов эмне кылат эле силер дегенде менде сөз айтылды. Урматтуу депутаттар, урматтуу эл өкүлдөрү, силер айтып койгулачы, биз кайсыл мамлекетти карап түздөнөлү? Кытайдыбы же Өзбекстандыбы? Биз кайсыл мамлекетте жашап атабыз? Сөз эркиндиги, демократиялуу, эркин мамлекетте жашап атабызбы же башкабы? Бул биринчиден. Экинчиден, Мээрбектин сөзүндө жүрөт. 7 апрель боюнча, 7 апрелдеги окуяларга күйүп бышып, ошол революционерге тийишпейбиз. Мен айтайын дегеним, 7 апрелде кырчындай өмүрлөр кыйылды. Чүрөктөй келиндер жесир калды. Чырактай балдар жетим калды. Отурат азыр. Сот 6 жыл болду. Сот жыйынтыгына чыга элек. Бек Борбиевди айткан жери бар экен Мээрбектин. Вот Минскиге барып, Бакиевке барып ырдап келген деген. Урматтуу калайык калк, урматтуу эл журт, мындан 2 жылы мурда Роза Исаковна Отунбаева официалдуу түрдө мойнуна алды. Бакиевди биз кетиргенбиз. Биз кетирбесек окуя дагы уланып кетет эле. Деди, мойнуна алды. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү айтып жүрүшөт. Ал Отунбаеванын жекече чечими болчу деп жүрүшөт. Кое тур. Айланайын Кудай. Азыр күйүп кеткен болсо Мээрбек. Ошондо Отунбаева кетирип атканда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү эмнеге кыйкырып чыккан жок? Мунобул кетирем деп атат. Бир чара көрөлү. Алып калалы. Жоопко тарталы. Деп эмнеге ошондо айтпай кетирип бирдиңер деген маселени Мээрбек, сен эмнеге көтөрбөй атасың азыркыга чейин? Кетиргендер күнөөлүү эмес, барып ырдап келгендер күнөөлүү болуп, алар кылмышкер болуп калат экен дагы, кетирип биргендер кутулуп кетет экен. Мейли, Жаныш Бакиев качып кетиптир. Аны кашайып кармай албай калсыз. Кармап алып, түрмөдө камап отурган Акмат Бакиевди ким кетирди? Муну эмнеге айтпайсыңар? Жооп берейинби? Айтып бересизби? Мен жооп берейин. Мындай, азыр мен жооп берип коюнчу силер. Мына кудулдар айтып атпайбы азыр? Биз мына Байке да айтып атат. Биз кайсы мамлекетте жашап атабыз? Биз демократия, биз чүт эле өздөрүнүн токтогу сатылганга тең деп атат да. Мен ошондо айтып атам. Бакиевдин токтогу сатылганы кылалы деп атасыңар. Анда сүйлөңүз кечи, мен кете берейин анда. Мени укпайсызбы? Сиз сүйлөдүңүз, алма салмак сүйлөйлү. Кыз үчүн баарын баштап коюп сен кетип калмак белең, сен кетпейсиң. Эми угуп турбайсызбы? Сөз бербейсизби? Ошо Бакиевдин убагында, Бакиевдин убагында, ошо Бек болобу, тиги Рахман. Ошондо эл кыйналып, өрттө өлтүрүп, Кыргызды кыйындан өткөн. Бир интервьюну койдуңарбы? Эмнеге койгон жокпуз? Жүрдүңөр го. Акмат, Жаныш аке, Курманбек аке деп. Сен коё. Эми келип ал эми. Мээрбек, сен коё. Мында карагыла. Сен Мээрбек коё. Бакиевдин учурунда авиабаза менен Американын, мына бул Россиянын базасын биз ошондо ойноп чыкканбыз.
Акаевдин учурунда кадровый саясаттын тескери экенин жана ким акимдер деген сатирада ойлоп чыкканбыз. Эмнеге силер аларды көрбөй каласыңар дагы, эми чыга калса эле көрө каласыңар. Биз бул абройду Акиевдин убагында булар баягы кошо жем жеп, ананы кылып жүрүп, анан эми келип эчтеке болуп, жашынакай заман курулуп атканда эми эч ким карабай калса Мээрбек Бакиевдин учурунда мен тырмактай сыйлык алып, кичине тыйын албагандыгым үчүн азыр менин жүзүм жарык. Эгерде мен ошондо бир сыйлык алып эл катары же башка болуп калганда, ошого сыйлык берди эле ошону актай албай атат деп да айтмаксың. Калппы? Айтмаксың. Мен 1000 мертебе Кудайга разымын. Мен эч нерсе айткан жокмун, Абдулла байке. Эми сиз мага мындай аргумент факт менен сүйлөңүз. Жок, сен айткан Жок, сен айтканың ошол. Жай отуруп сүйлөсөңүз. Мен сизге бир суроо берейин. Мына азыр айтып атпайбы, Бекборбиев тиякар ырдагандыгы үчүн анан жоопко тартылыш керек деген мыйзамдар көтөрүлүп атат. Анан деги эле бул маданият кызматкерлеринде ошол сыртка чыгып, же болбосо балким Бакиев чакырса, башка чакырса, барып ырдай бере турган бир жолуңуздар барбы? Же болбосо кандайдыр бир мындай чектөөлөр болобу сиздерге? Жолубуз болбосо, Убакыт менен сүйлөйлүм. Тең карап атат силерден. Азыр суроо мага берилип атат да. Мага берип атат, мен жооп берип коеюн. Мага айтып атат. Жок, бул мага айтып атат. Бул мага айтып атат. Мен айтып атам. Эгерде Бакиевке барып ырдап келген кылмыш боло турган болсо мыйзамда, анда Ак үйдүн жарымы, артисттердин жарымы камалыш керек. Камалыш керек. Аларчылып барып келген жалгыз Бекборбиев эмес. Бүгүнкү күнгө чейин барып келип атышат. Качырып билген кылмыш эмес, учурашып келген, жыгырдап келген кылмышпы. Садам Хусейн өлүп калды, болбосо акчаңды төлөп берем, мен сенин өнөрүңдү жактырам, акчаңды төлөп берем, келип ырдап кетчи десе, мен эмнеге барбайт экенмин. Рахмат. Келиңиз, Мээрбек мырза, сиз бул маселеге кандай карайсыз? Бул маселе боюнча мындай болот да, мынакей, булар азырда Алдымбек байке да айтып атат да, мындай акчасын төлөсө бара берет. Анда мен акча төлөйүн, таласка барып фасол чогулткыла, баарыңар. Чогулуп алып, мен акчасын берейин. Яйлана, мен тыйканмынбы? Сен анда, мен фасол акчасын төлөсө барабыз деп атпайсыңбы? Акчасын төлөп, намыс деген болуш керек. Сен айыр болуш керек. Акчасын төлөмөк түгүл, башыман ылдый алтын куюп берсең дагы ал колуман келбейт. Мага фасол чогултуш, картошка багыш, башка кылыш келбейт. Мал кайтарыш да келбейт мен. Менин алдыма 15 койду эртең менен салып берип, кечке чейин жайып кел деп жайытка жөнөтсөң төшкө. Кечинде 15 койду да таппайсың, мени да таппайсың. Келиңиз, ыраазычылык. Мээрбек мырза, азыр айтып атпайсызбы, бул боюнча дагы иштер каралып атат деп. Эгер мына ошондой бир дагы одоно сиздин көз караш боюнча бир абийирге каршы келген бир тамашалар ойноло турган болсо, аларга каршы кандай чаралар колдонулуп калат? Ошол боюнча биз азыр карап жатабыз. Мен ойлогом, бир маданият министринин астына бир цензураны караган бир ишмерлер барбы, же ушу штат барбы десем, аны да карай албайт экен. Аны маданият министри карай албайт, аны жогорку кеңеш карайт. Конституцияны, мыйзамды өзгөрткүлө, Өзбекстан бололу. Эми сөз бересизби? Аны сиз мындай бир сүйлөйлү дейм. Келиңиз, Мээрбек мырза, уланта бериңиз. Ошол боюнча биз жана эле айтып аткан боюнча, ушу элге, намысына, ушул көрдө жаткан балдарга тийишпей эле башка ишиңерди кыла бергилечи деп атабыз. Биз башка кыла бергилечи, айланайындар. Сен ошого тийишкен сөздү таап бер деп атам. Мына жерде ошол жерде ырды окудуңуз да, көрдүңүз да. Мен окуган жок, мен көрдүм, мен бүгүн көрдүм. А жерде оштогу деп атат. Оштуктар деген жок. Оштогу мен болгон окуя менен оштуктар өкө таптакыр бири-бирине жакындабаган нерсе. Эгер мисалы мейли эми кылып атса, эгер сиздин 7-апрелде балаңыз бар да, каза болсо, эми каза болбосун да, аман-эсен болсун балаңыз, теңсиздик болсун. Каза болсо, мен барып алып ушинтип тигиндей мындай деп көрдө жаткан балаңызга сиз кандай акылды кыласыз? Бергиле. Анын бетин Кудай сактасын. Аны сизде просто ошол башыңыздан мен азыркы иштеп аткан турган президентке каршы агитацияда жүргөндөрдүн биримин. Мен Алмаз Шаршенович президент болбосун, башка болсун дегендердин эң алдыңкысы болчумун. Эгерде азыр кимде ким
неме Атамбаев мөөнөтүнө мурда кетсин деп митинг кылып чыкчы болсо, мен аларга кошулбайм. Бардык нерсе бийлик Конституциянын мыйзамдын негизинде шайлоо менен өзгөрөт. Кимиси болсо дагы мага жакпайбы, сага жакпайбы, кебанда эмес. Ал элдин атынан шайланган президент. Вот, ага келип тополонго келип мен аны жазабайм. Мен мыйзамдын кулумун. Мыйзамды сыйлабагандан биз качан оңолобуз? Биз мыйзамдын кулу болгондо гана оңолобуз. Абдулла мырза, Анда. мындай суроо пайда болот. Эгер мына Мээрбек мырзанын айтканына таяна турган болсок, элдер сиздердин тамашаңыздардан кээде мына нааразычылыктар да пайда болуп атат экен. Балким эгер биз чындыгында эле элдин адамдары болсок, кээ бир тамашаларга чектөө коюп турбуз. Мен чектөө коюла турган сатираны ойлоп көргөн эмесмин. Ойнобон. Эгерде кимге мен жакпачы болсом, алар жөн эле келбей эле коет. Элдин берген наказы ошол. Келбей эле коет. Эмне зоруктайсызбы? Депутаттар элди машине уюштуруп, колуна акчасын берип, чайпайын уюштуруп, анан чогултат. А бизге эл акчасын берип, өзү берип келет. Аны биз зордук табайбыз. Каалабаса, эгерде Абдулланы ит деп санагандар келбей, мен ага таарынбайм. Бизге мыйзамдын эмне кереги бар атайлап? Аны эл эле өзү чекеге сүрүп коет. Түшүнүктүү. Келиңиз Мээрбек мырза, бул маселеге кандай карайсыз? Бул маселеге мен мындайча айтмакмын да. Азыр бизде акыл айткандар көп. Туурабы? Баары акылдуу, баары биринчи атаман да, экинчи атаман эч ким жок. Бүттүк акыл үйрөткөн. Мисалы, сиздер маданият ишмерисиз. Мен сизге акырат келтирген жокмун, туурабы? Мен сизге жаман сөз сүйлөгөн жокмун, туурабы? Мен айтып атам, кудулдардын бардыгы эмес деп атам. Мен айтып атам, артисттердин бардыгы эмес деп атам. Маданият жок эл болбойт деп атам. Мен ошо Рахман Разыков менен Тынар Курманалиевди айтып атам. Айланайындар. Мурда күнү. Мен сени айткан жокмун деп атасың. Мен бүтөйүнбү? Сен мен Сугарманды кабыл алалы. мен рекламам бербедим. Келиңиз, сурооңузду берсеңиз депутатыңызды айтып. Жөн бүтөйүнбү? Мээрбек деген депутатты жаңадан эле билип отурабыз. Бул жерде эл дагы калыс болуш керек. Элдин атын жаман алып сүйлөгөнү бул эң туура эмес. Бул жерде кодулдарда чын айтканда Абдулла аке азыр туп-туура жооп берип атат. Эгер башалмак бар, тилгесмек жок деп коет, Келиңиз, сурооңузга өтсөк дароо эле убакыт аз. Мен ошол Мээрбекке суроо берейин деп атам да. Сиз эмне үчүн ушул мандатыңызды алайын деп атканда кайсы программа менен келдиңиз эле? Сиз эмне депутаттарды кодулдарды жазалайын деп, же тиги ырчыларды жазалайын деп келгенсизби? Эгер ушундай программаңыз болгон болсо, анда сиз элди кыжырдануусун тийгизип, революциянын башасы болуп калышыңызга дагы жооп беришиңиз керек да. Рахмат. Суроо түшүнүктүү. Келиңиз, анда Мээрбек мырза кыскача жооп берип өтөлү. Эми азыр соцсеттерде да көрүп атабыз, туурабы? Депутаттын баягы кылар иши жок деп. Мындай үстүрөөк түшүнүп атат да элдерчи. Мындай тереңирээк түшүнгүсү келсе да түшүнбөй аткандар көп да. Эми менин программам Демек элдин баары келесо? эми айтып бүтөйүнбү? Эми бериңизди. Келиңиз, жооп берип коелу. Жооп берип коеюн эми. Сөзгө конок берели. Программам эл үчүн иштейин деп келгем да. Мен эл үчүн иштейин деп келип, мен да ушу бир эл шайлаганда мен жөн эле көчөдөн келип алып отуруп алган жерим жок да. Мен да электорат эл шайлаган да. Анан келип ушу элдер келип ушул маселени коюп, кризис жерге келсин, алар токтоп турат. Мейли. Элдин ынтымагы, биримдиги керек болуп турат бизге. Аба менен суудай деп атам. Айланып кетейиндер, ушу ынтымакты бузбай дагы алдыга жылалычы. Эски жараларды коскобойчу, артты карабайлычы. Бир алдыга бир жашынакай бири-бирибизди сыйлап, урматтап, бир алдыга кетелич деген ниет мен кудулдарга асылып, бул менин негизи оюмда да жок болчу. Мурга чейин 3 жыл мурун деле мен ошо кудулдарга деле айткам, бизди кошпой эле айланайын, башканы эле интермаңарды аткара берлечи. Просто эл баласын жоготкон, ошол жаракат каза болгон. Мына 87 бала каза болду эле, мына азыркыга чейин 35 бала болду. Мына сиз айтып аткандай, мына 100дөн ашты. Ошонун да аялдары бар, апалары бар,
балдар бар, канча аял жетим калды, канча бала жесир калды, канча эне мына жалгыз баласына сыздап калды. Мына ошолор келип атып ушунча келип айланайын ушу балдарыбызды тынч койгулачы. Эми кетти, эми ушу эл үчүн кетти, эми тынч эле коюп ишиңерди кылгылачы деп мен ошол маселени айтып атам. Мен кудулдар менен же кудулдар менин атам өлтүргөн эмес, же мага бир жаманат сөз кылган эмес. Просто мен ошону айтып атам. Ушу энелерди сыздап, ушу жүрөктөрү аяп келаткан коской эле ишиңерди кылгылачы деген эле маселе. Будан мен эчтекенди эле талап кылган жокмун. Башка ишиңерди кыла бергилечи деп атам. Мээрбек, ошону жогору берүүбүздү улантабыз. Бейтарап берүүсүн улантабыз. Бизде суроо берем деген угарманыбыз бар. Саламатсызбы? Атыңызды айтып сурооңузду берсеңиз болот. Атым Нургазы, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен суроо берип кетейин деген элем. Азыр айтып атпайбы, Бекборби Бакиевге барып концерт коюп келди деп. Эми акчасын берсе коет да, мен деле жылда, например, Москвага барып иштеп келем. Москвадан 500-600 айлык алам. Анан бияктан деле ошондой айлык төлөп берсе, с удовольствием иштемекпиз. Эми тийишип аткан болбойт да кудулдарга. Түшүнүктүү. Рахмат сизге. Мээрбек мырза, деги эле бир эле азыр эмес, буга чейин дагы эл өкүлдөрү бул боюнча маселени көтөрүп келген. Анан деги эле бул Бек мырзанын кылганы мыйзам чегинде бир күнөөбү же жалпы эле мындай бир өлкөнүн бир жүзү катары, бир биздин койгон бир кемчилик катары көрүлөбү бул нерселер? Эми Бек мырзаны биз ушул Бакиевге барып ырдап келгенине баягы өзүбүздүн эми мыйзамга кандай анын өзүнүн аберине койдук. Просто биздин ушундай энелердин жүрөгү жараланып атканда ушул барып ырдап келгени бизге аябай катуу тийди дешип атат да. Биз ошол маселени эле айтканбыз. Бек Боруев мына азыр айтып атат, акча төлөсө каяка барып ырдай берсин. Биз эч кимге сиз айтып атпайсызбы, артистпиз, биз ырдай беребиз депчи. Чыгармаңыздар, кое бериңиздер, ырдай бериңиздер. Биз айтып атабыз, ушул маселелерге кичине аяр мамиле кылалычы деген эле ой. Мен артисттерге асылып, мындай оюмда жок болчу. Мен ушул маселени эле көтөрүп чыктым мен. Буну бүгүн көтөрүлбөс, эртең эмес, бүрсү күнү акыры бир күнү ушул маселелер көтөрүлмөк. Бул маселечи. Анан кийин Бек мырза да барып ырдап келди, мага акчасын төлөдү, мен ырдай берем деген сөзү да мындай. Мен билбейм, бул маданият чөйрөсүнүн кичине аброюна шек келтирди деп ойлойм да. эгерде ошол кылмышкерлерди мамлекеттин мынабу силовой структуралар кармай албай атса, ошо качып кеткендерден тышкары кармап алып түрмөдө жаткан Акмат Бакиевди чыгарып иришсе, ошолорго кыжаалат болбой эле энелер ырдап келгенге кыжаалат болуп калдыбы? Урматтуу калайык, мен азыр бир нерсени айтып коюшум керек. Азыр реклама кетип аткан мезгилде Мээрбек экөөбүз отурган студияга Мээрбектин 4-5 баласы кирип келип, мага колун кезеп, андай деп сүйлөңүз, мындай деп сүйлөңүз деди. Ушул жол менен тыйган атасыңарбы бизди? Кеңеш угарман бар экен. Саламатсызбы угарман? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Өзүңүздүн атыңызды айтып сурооңузду берсеңиз болот. Менин атым Мирбек, Ак Судан чалып аткам сиздерге. Мен деги эле ушул баатырлык наам боюнча бир кайчы пикирде. Себеби баатыр дегенде, мисалы бизде Баткен окуясы болду. Баткен окуясында канчалаган баатырларыбыз мамлекетти коргоп, чек араны коргоп, ошол баатырларыбыз кийин эч кандай наамга дагы, эч кандай мамлекеттик жардамга дагы татыбай калышты да. Андан кийин Ош окуясы болду. Ош окуясында баягы эки улуттун кагылышуусу болгондон кийин ал жерде баатырлыкты макул, баатырлыкты бербесе дагы, бирок 7 апрель окуясындагы баягы көпчүлүгү каза болду, көпчүлүк энелер сыздады, көпчүлүк балдар жетим калды да. Эми бул баатырлык деген наамды менин түшүнүгүм боюнча мындан кийин мен чек араны барып кызматтап, чек араны коргобой, мен бул бийликти кетирип, революция кылып, баатыр болгон мен үчүн жеңилирээк болуп эсептелип атат да. Себеби азыркы жаштардын оюнда баатыр болуу үчүн ак үйдү басып алуу деген эң жакшы идея пайда болду да. Бул келечекте биздин барып келечекте биздин идеологияга айланып калышы мүмкүн да. Ошону айтып коеюн дегем. Анан кийин көпчүлүк депутаттарга бул жерде баягындай пайдасыз иштерди кылып, бирөөнү сындаганын ордуна баягындай көп маалыматтарды өзүнө кененирээк алышып, анан тереңирээк ой жүгүртсө деген ойду айтайын дегем да. Сизге чоң рахмат.
Урматтуу каармандар, сиздер болсо бейтарап берүүсүндө угуп жатасыздар. Биз бул чыгарылышыбызда Кыргыздын маданият кызматкерлери чектен ашып баратабы? Деги эле аларга карата өзүнүн сынын айткан Мээрбек Мискенбаевдин сын пикири жүйөлүүбү деген теманы талкуулоодобуз. Эгер сиздин дагы кандай бир сын пикирлериңиз же болбосо суроолоруңуз болсо 68 06 06 сандары менен бизге байланышка чыксаңыз болот. Абдулла мырза, мен сизге мындай суроом бар да, азыр жогоруда өзүңүз да өз сөзүңүздү айтпадыңызбы? Эгер биздин тамашабыз элге жакпаса, анда элдер келбей эле коет деп. Бирок мындай элди балким мындан кийин эгер мына бөлүп жарылуулар ушундай көп болуп аткан болсо, элдин арасында бири-бирине наразычылыктар көбөйүп аткан болсо, балким биз тамашаларыбызда элди бир мындай ынтымакка чакыргандарга дагы маани береттербиз. Мен дагы бир жолу айтам, элди бөлүп жарган программа биз ойной элекпиз. Жок, негизи элди бириндикке чакырганды күчөтсөк деген ойду айтып атам. Күчөтүп атпайбы, эмне кылып атабыз? Жок, дагы арттырып балким. Дагы да арттырып атабыз. Кудай буйруса азыр Мээрбек запрет коем деп атат. Кудай буйруса мен дагы да айтам. Мындан да жаман айтам. Эң негизгиси кандай жолун тандап алышыбыз керек. Ошол биз айтып аткан, эл айтып аткан сын пикирлерден жогорку кеңеш, өкмөт, бийлик жыйынтык чыгарып, ошолор оңдош керек. Бир гана жолу ошол. Бир гана жолу ошол. Мынакей 7 апрелде канча балдар өлдү, бечаралар, канча келиндер азыр сыздап отурат. Ошондо айтышкан. Ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чыгып айтышкан. Мына Бакиев сырттан жалдап келип аттырган, элди аттырган. Чет элдик снайперлер 13 кармап камап койдук, жакында көрсөтөбүз дешкен. 6 жыл болду. Бирөөсүн да көрсөтө албайт. Бул элдин үстүнө жүргүзгөн оскорблениеге жатпайбы? Же Мээрбек ошону айтпайлыбы, баягы снайперлерди алып чыкпайсыңарбы? 7 апрелдегилердин күнөөсүн албайбы, соттун жыйынтыгына чыкпайлыбы деп парламентте неге айтпайт? Бизде болсо угарманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Алло. Алло. Келиңиз, атыңызды айтып сурооңузду берсеңиз болот, Мен угарман. Бишкектен Жаныбек. Мен Бишкектен Жаныбек. Түшүнүктүү. Келиңиз, сурооңузду бериңиз. Мен бу Абдулда Аксакалга бир ой айтайын дедим эле. Жаныңыздагы радионун үнүн кичирейтип алыңыз. Аксакал киши болуп калды. Мен рулде баратам өзүм. Эми бул депутат иним туура айтып атат. Мындай кичине мындай акырындык менен сүйлөш керек. Ана мен мынтем деп эле ушу элди бөлүп жарып эртеден бери сөз бербейт, же укпайт. Ушундай гана жакшы болсун. Siz meni jek көрсөңүз, sizdin kolunuzda jakpay kalsam konsertime kelbey koyuңуз, boldu. Бул Абдулла мырза, бул бир элди да, бул сизге жакшы мамиле менен айтып атты. Эми концертиме келбей кой деп бул туура эмес, кылып атасыз да азырчы. Жок, jakpay калдыңыз деп атпайбы? Jakpay калсам келбей койсун концертиме, болду. Аксакал катары деп атат. Эми бирдеме болсо эле концертиме келбей койду. Буну коркутканга ошол ушунча куудулдар, ушунча мадан, ушул Бек, Мели, Рахман, тынар баарына ушунча гений экен, ушунча акылдуу, жогорку кеңешке келбейсиңерби аны? Бери кара. Келгиле, иштегиле. Келгиле, мен бут тосуп атабы, же бирөө бут тосуп атабы. Өткөн бут тоспой эмне болуп атат? Эмне кылып Сеникинде акчабыз жок, ошон үчүн келе албайм. Бул бир неме. Өткөндө sen айтасың, мен сизди айткан жокмун, тигилерди айтып атам деп атасың, туурабы? КТР менин өткөндөгү концертимдеги рекламаны кош берип атат. Биз баарыбыз жиндибиз деген. Берип атат. Билесиңби неге биз баарыбыз жиндибиз? Биз баарыбыз жиндибиз, СДПКга добуш беребиз деп атып, арасында сени байкабай алып келип алдык. И все. Демек жиндибиз. Келиңиз, Абдулла мырза, сөзүргө келсек акырындан. Мына эгер сиздерге мындай мыйзам кабыл алынып калчу болсо, мындан кийинки деги эле сиздердин кадамдарыңыздар кандай болот? Эгерде мындай, мен азыр ачык эле айтып коеюн. Мындай жол болушу мүмкүн. Мыйзамды кабыл албай эле, башка кылбай эле, ар кайсы театрларга, ошо маданият мекемелерине тапшырмалар берилет. Себеби мен кечинде телевизордон көрүп калдым, сахналарга видеолорду коюп атабыз, камераларды коюп атабыз деди. Булар ошо залдарды бербей коюшу мүмкүн. Мыйзамды жазып анан элге кабыл алуучу болгондон көрө, эгерде ошондой шарт болуп калса, биз эшикке коебуз. Аппаратты эшикке коебуз дагы, концертибизди ошол жерге коебуз. Себеби дегенде бизде башка тандай турган жолубуз жок. Не кылабыз башка? Биз мамлекетке берсек берип келебиз. Биз аренда, башка реклама тигинде мындайга оңбогондой акча төгөбүз.
Оңбогондо акча төгөбүз. Вот. А биз кантип жашайбыз? Биз мисал үчүн эртең мага ушундай жол тозула турган болсо, мейли Жалал Атабы, мейли Оштобу, мейли Көлдөбү, мейли Нарындабы, мен апарам дагы аппаратты театрдын алдына коём дагы, ошол жерде концерт берем, башка жолум жок. Келиңиз Мээрбек мырза. Ал ар кимдин өз эрки. Мен айтып атам, ушул жана сөзүнүн башында айткан бул маданий митинг депчи, ушунча нааразы, ушунча уктурбайсыз. Мен угуңузчу айланып кеткен байкеси. Жыйынтыкты алыңыз, убактыңыз. Ушунча нааразы экенсиңер, депутатка, ушунча бийликке бир апайсың чыккыла, площадка боз тигип жаткыла, микрофоңарды койгула, айткыла ошол жерден. Камайсыңар да. Анда мен концерт коем деп атсам, сен митинг кыласың дейсиң. Мен митинг кылбайм, мен концерт коем. Мындан кийинки кадамдарыбыз кандай болот? Бул маселе Мен бул кадамдарыман кандай гана сын пикир болбосун, кандай гана мен жет атасына чейин айтпасын, мен бул ишимди аягына чыгарам. Ушу Рахман Разыков, Тынар Курбаналиевтерди ушул элди бөлүп жарган үчүн кылмыш жоопкерчиликке тартылган мен болгон аракетимди жумшайм. Анткени мени да эл шайлам, көчөдөн келген бала эмесмин. Анан кийин артистпиз, анан кийин куудулбуз айтат десе эле айта бергенде болбойт. Кичине чекте болуш керек, кичине бири-бирин сыйлаш керек, элди сыйлаш керек. Анан кийин күлөт десе деле күлө турган нерсени да мындай элге мындай бир жакшы бир сатыраларды койсоңор да болот да. Обязательно бирдеме болсо эле депутаттар жаман, бийлик жаман. Эми ошол калып мейли деп койсо, эми көрдө жаткан касылды. Белдин ылдыйынан айтканыңарды мен унчуккан жокмун. Мейли ал булар өз айыбын. Эми көрдө жаткан балдарга тийиш эмнеңер калды? Эмнеңер бар? Эмне акыңар барбы? Же эмне алар силердин атаңарды өлтүрдү беле? Эмне мынча өчсүңөр деген эле маселе меники. Мээрбек, күлкү качан пайда болот, билесиңби? Билесиңби? Айтып бериңиз. Күлкү ошол эл өзү көрүп, башынан өткөрүп аткан окуяларды айтканда гана пайда болот. Значит, силерге ошол революцияда өлгөн балдар, жаракат алган балдар күлкү экен да силерге. Мен ушундай түшүнүп калдым. Значит, күлкү экен да силерге. Сен эмнеге 7-апрель ошолорду күлкү деп атасың? Ким айтты аны? Аны айтып атпайсыңарбы? Эмне асмандан алып жөн эле оймон чыгарып атам. Айтып атпайсыңарбы? Көрдүм жанагыны, көрдүм. Сен даже басып барган жоксуң. Сен өмүрү концерт көргөн бала эмессиң, наверное. Келиңиз Абдулла мырза, Мээрбек мырза, келиңиз сөзүңүздү жыйынтыктап коюңуз, убакыт дагы бүтүп баратат. Менин жаңы деле айтып кеттим. Цензура, ушул чектөөлөрдү биз мыйзаматтуу киргизиш керек. Элди жарып бүткөн бузукларга биз кылмыш ишин козгоп, кандай болсо мындай жазасын бериш керек да. Экинчи, бир элди экиге бөлүп, ушундай бир көрдө жаткан азаматтардын бир арбана тийишкен нерселер болбосун деген элдин ынтымагы, биримдигин алып келген сатираларды койгула, пожалуйста. Бирок ушундай маселеди элге бир шек келтире турган маселелерди койгонго бир запрет коюшубуз керек. Мен бул ишимди аягына чейин чыгарам. Мен кандай гана сын пикир болбосун, мен аягына чейин турам.